Суу сырлары. Суу түссүз, даамсыз жана жызсыз. Аны миллиондогон адамдар күнүмдүк жашоонун булагы болсо да, сырын жана максатын эч ойлонбостон колдонуп келет. Ал жер бетинин 70,7%-ын ээлейт. Алла Таала биз ичкен сууну ичүүгө жарактуу кылганында кандай даанышмандык бар. Эгер суунун өңү болгондо эмне болмок? Алла Таала Куранда баардык жандыктарды суудан жараттык дейт. Эгерде суунун өңү болгондо тирүү организмдердин баардык түстөрү жандыктардын көпчүлүк бөлүгүн түзгөн суунун түсүндө пайда болмок. Жана дагы Алла Таала Куранда баары бир суу менен сугарылат, бирок биз алардын биринин даамын экинчисинен жакшы кылабыз дейт. Эгерде суунун даамы болгондо баардык жашылча жемиштердин даамдары бир болмок. Суунун жыты болгондо баардык жей турган нерселердин жыты окшош болмок. Анан кантип түркүн дүйүм тамак аш болот эле. Бирок Кудайдын жаратуудагы даанышмандыгы биз ичкен жана жаныбарлар менен өсүмдүктөрдү суугарган суу түссүз, даамсыз жана жызсыз болушун талап кылган. Алла Тааланын даанышмандыгын башка түрдүү суулардан да көрсөк болот. Маселен, көздүн суусу туздуу, кулактын суусу ачуу, ал эми ооздун шилекейи даамсыз. Алла Таала мээрими менен көздүн майы бузулуп кетүүчү болгондуктан анын суусун туздуу кылган. Ал кулакка кирген курт-кумурскаларды жок кылуу үчүн жана башка себептер менен кулактын суусун абдан ачуу кылган. Нерселердин даамын сезүү үчүн ооздун шилекейин даамсыз кылган. Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун.